Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Кыргыз спортту каналында топ шоу берүүсү кайрадан жана дүйнө чемпионатындагы жарым финалдык беттештер тууралуу кененирээк кеп кылабыз. Кайсыл командалар ошондой эле күтүүсүз жыйынтыктар болдубу же болбосо күчтүү деген фавориттер финалдык беттештерге чыгып кеттиби? Биздин эфирде конокто бүгүн Олимпиадалык курама команданын баш маштыруучусу, ошондой эле Талант футболдук клубунун маштыруучусу Урмат Абдыкайымов жана эксперт баяндамачы Бактияр Кыдыралиев биз менен, ошондой эле менин кесиптешим Эркин Абдуллаев болмокчу. Топ шоу программасынын автору деп негиздөөчүсү деп кошуп койсок болот. Чындыгында азыр көп нерсени сөз кылсак болот. Чү дегенде эле ушул жарым финалдын биринчи оюнунан баштагыбыз келип атат да. Ошол Испания менен Франция беттеши. Бул көпчүлүгү Францияны фаворит деп айтышкан. Бирок Испанияга ишенгендер да көп болчу. Эми ушул сенден баштасак, кандай ойдо болдуң? Франциянын утулуп калганы, Испания финалга чыкканы мыйзам ченемдүү болдубу? Негизинен мыйзам ченемдүү болду. Бирок мен бул оюндун астында эгер менден сураганда ким утат десе, мен Франция деп айтмакмын да. Себеби чабуулчуларын эч ким токтото албай жаткан, голдук пас берүү боюнча, голдор боюнча мыкты келе жаткан Мбаппе, Дембеледе деле өзүңүздөр билгендей мыкты көрсөткүч болчу да. Анан мындай команданы ким токтотот деп ойлогонбуз да. Бирок Испания мен ойлогондой эмес, мына ошол чабуулчуларды эмес, жарым коргоочуларды тосуп жатып, оюнду таптакыр башка бир нукка бөлүп кетти. Чындыгында эми испандыктардын мыкты экенин билебиз футболунун. Бирок мен эгерде оюндун алдында сурасаң да мен Франция жеңет деп айтат болчумун да. Ошол Испания өзү жеңдиби же Франция мүмкүнчүлүгүн колдоно албай калдыбы? Кандай ойлойсуз? Саламатсыздарбы, биринчиден айтып кетмекмин, чоң рахмат ошо чакырганыңызга бул топ шоу программасына. Ооба, эки оюн тең жарым финал оюндар абдан кызыктуу болду. Көрөрмандарга да кызыктуу болду, мага дагы машыктыруучу катары бир ошо машыктыруучулардын идеяларын көргөнгө абдан кызыктуу болду да. Оюнга чейин да ошо Испания Франциянын астында бир четтен карасак, Франциянын чабуулчулары абдан күчтүү, эң баягы өтө ылдамдыкта бош аймактарды колдонгон чабуулчулар, өтө деңгээли бийик оюнчулар. Экинчиден болсо, бөлөк жагынан караганда Испания болсо ага чейин бир эле гол өткөздү ушул дүйнөлүк чемпионатта. Азыр деле ошо ойдон калды, бир эле гол өткөрдү. Бул дагы абдан чоң показатель го деп ойлойм. Анан кийин оюндун астында абдан кызыктуу болуп аткан. Мен дагы 100% айта албайт элем. Эми негизи машыктыруучулар прогноз кыла албайт го деп эмне үчүн дегенде биз түшүнөбүз канча көп факторлор таасирин тийгизип калышы мүмкүн да. Анан кийин мага абдан кызыктуу болду ушу оюндун астындагы пландар кандай болот машыктыруучулардын, анан кандай оюндун ичинде кандай өзгөрүүлөр болот. Менин оюмча ошо Адилет мырза менен да экөөбүз сүйлөшкөндө бир айтып кеттим элем, футбол болсо негизи бүт спорттордон эң мындай кокустук факторлор жыйынтыкка таасирин тийгизип кете турган спорттордун бири да. Ошо мындай статистикалык карап кеткенде санаганда ошо бир 25-30-35% чейин жетип калат экен да, кокустук ситуациялар да. Андан кийин биринчи гол, биринчи ушу пенальти болсо абдан чоң таасирин тийгизди деп ойлойм оюндун сценариине. Анан ал дагы ошо карап кетсек, мындай негизи күтүлбөгөндөн келип калды пенальти. Жөнөкөй эле ситуация. Анан кийин канчалык мындай ушу тажрыйбасы чоң, деңгээли чоң коргоочу ушу Люкадин жөнөкөй ситуациядан күтүлбөгөн жактан пенальти алып келип калды. Андан кийин ушу Испания командасынын сценарий менен өтүп кетти оюн болсо да. Андан кийин бирок биз азыр мындай арка кайра кайрылып айтып кете албайбыз. Ошо пенальти болбосо кандай жүрмөк эле оюнчу, канчага чейин ким гол уралат беле, уралмак эмес беле. Ошон үчүн бул дагы ушул оюн ошол көрсөткүч да, ошол бир кокустук ситуация же мындай контролдөө албаган бир фактор болсо оюндун жыйынтыгына таасирин тийгизип кетти дегендей. Чындыгында бул жогорку деңгээлдеги оюндарда баардык кичинекей фактор болсо дагы ошол дагы таасирин тийгизет экен да. Бул беттешти көрүп жатып, эмне үчүн Сальвадорлук калысты FIFA ошол жака дайындап койду деген суроо калды. Себеби дегенде ал Сальвадор чемпионатында өзү калыстык кылса, анан эң максимум жеткени MLS Американын чемпионатында калыстык кылат экен. Ошол калыстыктардын тобунун бригадасы канчалык деңгээлде ошол оюнга дагы таасирин берип койду деген ой калды да. Себеби дегенде биринчи таймда байкадыңарбы, Мбаппе эки жолу кетип бара жаткан пас алган, экөөнү тең капталдагы калыс желекчесин көтөрүп койду да. Балким ага чейин көрүп жатпадык беле, вар кийлигишмейинче каптал калысы желекчесин көтөрбөй туруш керек. Же болбосо ошол моментте ойноп бүткөнгө чейин дегенчи,
ошондой кичинекей факторлор чогулуп атып, анын баардыгы Францияга терс таасирин тийгизип койгондой да болуп калчу. Билбейм. Менин оюм бир аз башкачараак да. меники Бул да. жакта мисалы үчүн Испания Франция беттешинде калыс оюндун тагдырын чечти деп мен антип ойлойм да. Ооба, майда детальдар таасир берет. Ошол биринчи гол мисалы үчүн пенальти болуп калып сыяктуу болуп тигиндей мындай. Бирок эми Франция сыяктуу команда үчүн албетте Испания да күчтүү. Ошол калыстын кандайдыр бир чечимдери ал Ошол финалдан токтото эки турган. күчтүү команда тирешкенде майда факторлор маанилүү болуп кетип Негизинен атпайбы? Родри жарым коргондун бөлүгүндө баарын жаппады. Керек болсо командадан ушул кооз оюн менен мыкты чыгарып берүүлөр менен өзгөчөлөнүп аткан Алисияны кыймылдатпай койду да. Родричи мындай мүмкүнчүлүк берген жок да. Бул жакта Испания өзүнүн татыктуу эле оюну менен жеңип алды го деген ойдомун. Себеби ошол эле айтор буга чейин бул эми төртөөнүн мейли эки ойной албай калсын, бирок эки ойнойт дегенбиз да. Испания төртөөнү тең ойнотпой койду да. Төртөөнү тең мүмкүнчүлүк берген жок. Демек, Де Ла Фуэнтанын мындай машыктыруучу катары бул оюнга толук кандуу даяр экенин көрдүк го деп айтсам болот. Ошондо чечүүчү учур жана пенальти болуп калып атат да. Мисалы үчүн сиздин сөзүңүздөн мен ошондой түшүндүм да, бурулуш учур. Жок, мен бир фактор. Бир фактор. Экинчи фактор болсо менин оюмча бул Салибанын жаракат алып калгандыгы. Экинчи голду эстеп кетсеңиз, ошо Салибанын ордуна чыккан оюнчунун кичине катасы го дейм, тактикалык позициондук катасынан экинчи гол кирип кетти. Бирок эң мындай чечүүчү фактор бул жерде старттык пландар болду го дейм. Испаниянын ошо машыктыруучу штабынын старттык планы менин оюмча көбүрөөк иштеди. Биринчиден болсо нейтрализация кылды ушул контр чабуулдарын Франциянын. Бош аймак берген жок биринчиден. Экинчиден топту жакшы көзөмөлдөштү абдан. Азыр билесиңер, Испания ошо ойлонуп анализдеп жатканда дагы эмне үчүн бир эле гол өткөрдү. Булар эми мындай өтө коргонуу команда деп айта албайбыз. Анан кийин ушул эметип кетсек, бул тактикалык жагынан топту жакшы көзөмөлдөгөн, бул ушу коргонуу жагынан да абдан жакшы таасирин тийгизет да. Эмне үчүн эми топту көзөмөлдөп жатканда атаандашы топ ала албай атса, эми чабуулду кантип өткөрөт. Анан кийин мага да кызык болуп аткан, ошо Франция болсо контр чабуулда абдан күчтүү, анан кийин абдан эң ылдам оюнчулар ушу статистика боюнча эң скорости бийик, ылдам оюнчу бул чемпионат мирда МБП болду. 37 км/ч чуркаптыр. Анан бул абдан жогору. Анан ошону кандай план коюшат, ошону кандай нейтрализация кылат деп күтүп жаткам. Анан биринчиден ал болсо топту көзөмөлдөө болду. Экинчиден болсо бул дарбазачынын бийик позициясы, топту жоготкондо дарбазачы болсо ушу бийик позициядан ошол ситуациялар алып коет, жокко чыгарып. Анан кийин менин оюмча дагы ушу Франция болсо тобу жок болуп дагы өзүнө ишенимин жоготту. Анан кийин прессингте дагы абдан кыйналышты. Анан бул оюн болсо негизи анан кийин оюндан кийин дагы анализдеп, эксперттердин дагы мындай ойлорун карап көрсөк, Родринин эң чечүүчү фактору болду. Ошо менин оюмча ушул оюн көрсөттү, эмне үчүн бул болсо алтын топ алган оюнчу. Родри ушу жарым коргоочу ортодо көп нерсени чечип койду. Эмне үчүн дегенде Франциянын прессинги эч иштей алган жок. Родри болсо ошол ситуацияларды тез байкап, анан кийин туура чечимдерди алып атты. Анан кийин топту болсо ушундай коргондон чабуулга чыгарып атты. Франция болсо тобу жок чуркап атты, кичине биринчиден өзүнө ишенимин жоготту дейм, экинчиден контр чабуулдар анча көп болгон жок дейм. Анан Франциянын планын карап көрсөк, ошо Родрини жапканга аракеттешиптир. Биринчи оюну байкасаңыз, Алисия карап жүргөн аны. Элестеткиле, ушундай деңгээлде чабуулчу Алисия көбүрөөк ошо коргонууга басым жасап карап жүрдү. Анан кийин мүмкүн ошо топ алганда дагы анча мындай курч болгон жок да, атаандашын контр чабуулга чыгаруучу, чыгып аткандачы. Экинчиден экинчи бөлүктө болсо кичине алмаштырышты, жана ылдыйраак ойноп аткан жарым коргоочусу барып атты Родриге, бирок ал барып атканда ушу коргоочулар менен жарым коргоочулардын ортосунда көбүрөөк бош аймактар пайда болуп жатты. Испанияны карап кетсеңиз, алар болсо классикалык 9 номер жок аларда. Алар мындай кандай десем, жалган 9-лук позиция менен ойношот. Ал дагы абдан кызыктуу. Өзүңөр көргөндөй флангта көп чабуулдарды фланг менен өткөрөт, бирок флангтан болсо өйдө карай жак менен жөнөтпөйт топту айпайынча. Биз болсо эме деп коебуз, катбек деп коебуз алардычы. Экинчи темпке пас берүү. Ошондой эле ага чейин Бельгия киргизишти. Ага чейин да көп голдук учурларды ошо менен пайда болуп келе жатты. Анан кийин
бул оюнда да ошол экинчи гол киргизип жатканда ошо жалган 9-дук позиция менен центральный защитник ордунан чыгарды да ошол жака тиги Педро Поро кирип кетип туруп анан кийин киргизип кетти. Ушундай тактический нюанстар иштеп кетти деп ойлойм. Менин оюмча ушу Луис де ла Фуэнтанын штабы болсо, ошолордун старттык планы, анан кийин оюнга ситуацияларга реакция кылганы чечүүчү фактор болуп кетти деп ойлойм. Чындыгында бул жерде де ла Фуэнте Дешамдын башына кирип эле ошону баарын окуп койгондой эле болду да. Дешамда мүмкүнчүлүк бар эле биринчи таймда кийин ошол тыныгууда 15 мүнөттүк ичинде тактиканы таптакыр эле алмаштырып койсо деле болуп болчу да. Себеби дегенде Маркус Тюрам же болбосо ким бар эле, Жан-Филипп Матета бар болчу. Бой узун. Ушуну сурагым келип атат да, сен дечи. Топту ыргытып, Мбаппе жанында балким 4-4-2 схемасына же болбосо башкача шахматтагылар дейли. Ошол өзүнүн жүрүшүн өзгөртүп салса кандай болот эле, себеби Аргентина менен Франция финалда кез келгенде да ошондой эле таризде өзгөртүүнү көрсөтпөдү эле. Дешам эмне үчүн өзүнө ошол оюнчуларына ишенип алды деген суроолор калды да. Ушуну сурагым келип атат да, сөзүңгө коеюн. Эгерде азыр эки команда кайрадан ойносо, ошондо Дешамда мүмкүнчүлүк бар беле азыр ушул оюнду көрүп туруп, демек мен бул жагын мынтип койсом, азыр ушунун четин баштадым да, сен Тюрамды чыгарып тигиндей мындай кылса депчи. Ошол оюңду кандай улантасың да? Жок, негизи Испания топ менен коргонуп атпайбы? Урматыңыз айтмакчы. Анан кечээки оюнда байкасаңыздар баштагыдан да бийигирээк ойноду да. Эмелерди, Дембелелерди, Мбаппелерди калашыңарча мындай чуркай бергиле деди да. Бирок биз силерге чейин мындай топ бере тургандарды эле жаап коебуз депчи. Силерге баары бир топ барбайт деди дагы. Бул оюнда Испания өтө бир мыкты даярдыкта чыккан экен. Эгер кайра ойносо деле Испания кайрадан жеңип алат деп эми жок дегенде 1-0 мененби же экстра таймда баары бир Испания кайра жеңип алчу да, мындай оюн менен. Ушундайбы? Менин оюмча ушул оюндан кийин де ла Фуэнте айткан сөзү абдан ушул оюнга ылайыктуу келди да. Дүйнөдөгү эң күчтүү оюнчулар менен курамды дүйнөдөгү эң күчтүү курам утуп алды деп айтты да. Анан кийин менин оюмча ушу Испания болсо өзү көбүрөөк ушу команда болду да, курам болду да оюнда. Старттык планга дагы, анан кийин оюнда дагы кандай баары ишеним менен иштеп жатканы. Франция жактан болсо эми статистика боюнча Мбаппе болсо эң төмөнкү жакта болду. Оюнчу ким коргонууга жардам берип же оборонительный действия дейт. Коргонуу действиялары боюнча дүйнөлүк чемпионатта бүт оюнчулардан ылдый жакта турат да. Ал болсо эми өзүңөр билесиз, стили ошондой, ал күтүп баягы өзүнүн ылдамдыгын колдонуп качып кетет. Бирок азыркы тенденция боюнча ушул эл аралык чоң деңгээлде оюндарда абдан мааниси чоң да. Бүт 11 оюнчу поледагы коргонууга дагы чогуу ойногон, чабуулга да чогуу ойногон, баланс кармапчы. Ошондо 1-2 оюнчу кээ бир жерде эс алып туруп калса же кийлигишпей калса абдан чоң таасирин тийгизет. Ал да ошо таасирин тийгизди деп ойлойм. Бул оюндан кийин ушундай жалпы футболдук беттеште жарым коргоочулар чечет деген түшүнүк ошого ишенип ынанып калдыңарбы? Себеби дегенде оюндун тагдырын жарым коргоочулар чечет дегенге. Мен толук көзүм жетти деп ойлойм. Албетте коргонуу линиясы түздөн түз чабуулга жооп берген оюнчулар керек, бирок бул тенденция бизде деле байкалып атат, жогорку лигада деле. Азыр Мурас Юнайтедтин мисалы үчүн жарым коргоочулары эмне кылып атышат да. Анан Барста деле ошондой болчу көпкө чейин. Дагы бир топ клубтар бар. Анан чындыгында дүйнө чемпионатында дал ошондой болду. Анан жанагындай жалган 9-дук менен ойноп эле өздөрүн эркин сезиле жүрбөйбү. Бул кокустук эмес да, туура. Бир гана гол киргизди, ошондой 7 оюнда 1 гол өткөрүп алып, анан болбосо чындыгында мындай Испания автобус коюп ала турган команда эмес да. Ошондой болуп атат. Анан менде Францияны уткандан кийин Испанияны азыр ойлоп калдым. Азыркы учурда дүйнөдөгү эң күчтүү команда демек Испания деп ойлоп атам да. Кандай ойлойсуздар? Туурабы, туура эмеспи? Жаңы кайра эрасы башталды окшойт Испаниянын. Жеринде 2008, 2010, 2012 6 жыл дүйнөнү дүңгүрөтпөдү беле. Эми ошондо дээрлик 14 жылдан кийин кайрадан тактыга Испания келди окшойт. Себеби дегенде буга чейин Европа чемпионатын жеңип алды, кандай стилде, анан дүйнө чемпионатында өзүнүн стилин кое бербестен жеңип алды. Жана ушуга эле катар Европада дагы жаңылбасам 19 жашка чейинки Европа чемпионаты болуп жаткан экен. Анда дагы Испания таптакыр атандаштарын таш талканын чыгарып жеңип алган экен. Демек алар чоңойсо, Педри, Гави сыяктуу оюнчулар дагы деле жашта. Ошолор чоңойсо дагы
өзүнүн дагы бир дүйнө чемпионатында баардык атаандаштарынан мүмкүнчүлүк бербей турган команда болуп жатат болуш керек менин пикиримде. Эми алдыда албетте азырынча финал бар. Аргентина турат дегенде мен жана ортого бир пикир таштагым келип атат да. Мен мисалы үчүн Испанияны күчтүү деп ойлоп атам. Анан акырын тиги Аргентина менен Англияга өтө берсек, негизинен же Аргентина күчтүү дегендей. жок, азыр мисалы Аргентинаны баардыгыбыз эле ой жеңил командаларга каршы ойноп келе жатат дейбиз, бирок байкасаңыздар мына ошол 70-80 мүнөттөн эле оюнду өзгөртүп кетип атпайбы дароо, 2 гол 3 голбу. Анан эртең Испанияга каршы деле ушундай бир 60-70 мүнөт акырын ойноп, андан кийин бир 75-80 мүнөттөн кийин да кайра ойноп коюшу мүмкүн да толугу мененчи. Бирок жанагы Испанияда Малина алмашып ачылып туруп эле ал дагы 2 оюн катары менен өзгөртүп кетти го. Мерина, Малина дедим, Мерина, Аргентинанын коргоочусун айтам. Мерина өзгөртүп кетти да. Бул оюнда деле испандыктар ошол нерсени колдонушу мүмкүн да, себеби Францияга каршы башка оюн, Аргентинага каршы таптакыр башка оюн болуптур, алар өзгөртүп. Эми Испания Аргентинадан мындай бийик турат деп айта албайм, себеби өткөн дүйнө чемпионатынын жеңүүчүлөрү, Америка кубогунун жеңүүчүлөрү, командасындагы мындай Месси дагы деле болсо мындай табында экенин көрсөтүп атат, 8 гол, 4 голдук пас. Бул не деген статистика да эми дүйнө чемпионатындачы. Анан мындай биринен бирин күчтүү деп айта албайм, себеби балким Испанияга Англия чыкса жеңилирээк атаандаш болушу мүмкүн болчу, өзүнүн мындай чабуул басмасы. Аргентина эми Францияга караганда дагы, Англияга караганда дагы мындай бир аз эмоциясын чыгарып атаандаштарынынчы. Анан оюнду мындай командада жанакы башта ар бир өз-өзүнчө бөлүнүп жүрөт эле го. Азыр мындай бир команда болуп, Месси башта караганда дагы мындай ачылып, командага мындай өзүнүн акыл кеңешин айтып, кандай десем, мындай командадагы эми лидерлик ордун эмтип алыптыр да. Ошондо мына Англия менен Аргентинага келе турган болсок, сиздин адис катары пикириңиз аябай кызыктуу да. Буга чейинкиси болду, мына азыр ошондо эмне болуп кетти? Англия деген жакшы барат эле. Бул эми азыр машыктыруучулар жагынан дагы мага да абдан интерестүү болду бул оюнчу. Биринчиден эми мындай ачык айтып кетейин, Аргентинаны колдоп келатканмын. Бул оюнду кичине эмоция менен көрдүм. Эмне айтып кетейин, Месси болсо эң сүйүктүү оюнчум. Өзүм да баягы оюнчу болуп жүргөндө да мурда ушу Барселонаны Месси үчүн көрчүмүн да. Анан кийин азыр болсо бу жерде көбүрөөк баягы аң сезим менен эмес, жүрөк менен колдоп жаткам да Аргентинаны. Бирок мындай анализдеп кеткенде бул оюн болсо ошо тренердин, машыктыруучунун замена өткөрүп баягы анан кийин ошо оюнга кандай таасирин тийгизген абдан мындай үлгү болуп калды да, жакшычы. Англияныкы Аргентина? Эки жактан тең, эки жактан. Биринчиден Англиянын старттык планы абдан жакшы болду. Жакшы болду. Оюн астында деле Томас Тухель айтып келаткан, биз болсо Мессини баягы персонально кармабайбыз, биз болсо ошо структурабызды, анан кийин баягы бош аймак бербей, компактно ойноп, ошо менен жабабыз депчи. Анан ошол бир четинен иштеп жатты. Менин оюмча Месси болсо анча көп мүмкүнчүлүк болгон жок анда. Биринчи бөлүктө анан гол өткөргөнгө чейин. Экинчиден эми ошо Тухелди анализдеп жаттым, ойлонуп, эмне үчүн болсо ошо эрте 5 коргоочуга өтүп кетти деп. 74-мүнөттө болчу, Гордонду алмаштырып 5 коргоочуга өтүп, анан ошол болсо таасирин тийгизип калды. Бирок бөлөк жагынан карап көргөндө логикалык жагынан туура эле чечим болуп аткан да. Мүмкүн менин оюмча эртерээк болуп кетти. Эртерээк болуп кетти. Кичине дагы карман. Бирок биз болсо бөлөк факторлорун билбейбиз да. Мындай карап Англиянын даярданганын, анан оюн жүргүзгөндөрүн карасаңар, бул болсо ошо дүйнөлүк чемпионатта эң көп өлкөлөрдүн, шаарлардын ортосунда перелет учуп жүргөн команда болуптур. Анан кийин дагы өтө чоң таасирин тийгизген булар болсо ар кайсы бийиктикте ойноп атышты. Ал дагы билесиздер, ушу физиологиялык жагынан оюнчуларга абдан чоң таасирин тийгизет. Анан берде болсо машыктыруучу штабынын ушу физикалык жагы даярдоо карап жаткан машыктыруучулардын мааниси, кандай инструменттерди колдонуп жатканы абдан чоң таасирин тийгизет да. Анан кийин менин оюмча ошондой кичинекей факторлорда чоң таасирин тийгизди ушул алмашууларга. Эмне үчүн Деклан Райсты алып койду дейбиз да. Ага чейин да ал болсо кичине кишечный инфекция болуп, бир машыгууларды кой бериптир. Анан кийин ушу 5 коргоочуга өтүп атканда, ошол убакта Аргентина уже 1-0 болгондон кийин алар болсо көбүрөөк айпайынча топту жүктөп башташты өз жакынан. Анан кийин логикалык жагынан тура эле бийик защитниктерди чыгарабыз,
ошо менен баягы навестерди жокко чыгарабыз депчи. Экинчиден менин оюмча, менин көз карашым менен кичине ошо ылдам оюнчу жок болуп калды Англиядачы. Harry Kane калды, бирок Harry Kane'дин стили бөлөк, билесиңер. Ал болсо бош аймакты баягы ылдамдык скоростьта колдонбойт ал. Көбүрөөк мындай жалган тогуз болуп ойнойт. Мындай. Анан кийин ошо Гордонду алгандан кийин ошондой оюнчу жок болуп калды. Аргентина өйдөрү көтөрүлгөндө ошол коргоочу линиянын аркасында бош аймакты колдонгонгочу бирөө. Чабуул такыр эле токтоп калды андан кийин. Чабуулдар статистиканы карадым, заменадан кийин 74-мүнутадан кийин топ көзөмөлдөгөнү Англияныкы 7%га чейин түшүп кетти. 93% Аргентина алып алыптыр. Анан кийин замена кылгандан кийин атаандаштын бөлүгүндө Англия болсо 8 эле жолу топко тийиптир. Элестеткиле, ушул канча 20 мүнөттөн ашык ойношту, 8 эле жолу атаандаштын бөлүгүндө топко тийиш бул өтө чоң показатель деп ойлойм. Бөлөк жагынан караганда эми Аргентина болсо бул болсо чоң үлгү, ушу команданын курамдын биримдиги кандай таасир тийгизет. Биримдигин карасаңар, оюн башталып жатканда эле ошо гимн ырдап атканда сезилди да, ошондо эле мен сездим. Булар болсо азыр чыгып ушу жанын берет оюнда депчи. Анан кийин ошо өзүнүн өлкөсү үчүн, намысы үчүн кандай ойношкону бул болсо чоң үлгү дейм. Мен дагы эми өзүм оюнчуларга колдономго дейм ошол эпизоддорду көрсөтүмчү. Кандай күрөшүп жатышты. Ооба, мүмкүн Англиянын фанаттарына ал жаккан жок. Көп мындай куулук ситуацияларда болуп жатты, баягы грандачы. Бирок бул футбол өзү оюн да. Оюнда кээ бирде куу оюнчулар утуп кетишет. Анан кийин мага ошо идеясы да жагат. Бир оюнчунун тегерегинде ошо биригишип, ошо 22-жылда ошол менин оюмча чечүүчү фактор болду. Билесиңер, Месси өзү коргонууга чуркабайт, шылыңдап коюшат го, аны дагы аз чуркайт, 8 эле километр чуркайт оюнда. Анан кийин прессинг кылбайт деп. Бирок анын үчүн мен үчүн чоң үлгү Жулиано Симеоне кандай күрөшүп жатты ошол. Мен аны көрүп эмоцияга өзүм чыгып аттым да, ушундай эмоцияларды алып келди. Анан кийин ошол фактор абдан чоң ишеним берип жатат да аларга. Канча оюнда камбэк кылышты. Алар өзүнө ошончо ишенишет. Гол өткөрүп жүргөндө ошо темпти көтөрөт, чабуулдарды көтөрүшөт. Анан кийин бул жерде машыктыруучу штабында ролу абдан чоң. Алар болсо өткөргөн алмашуулар чоң таасирин тийгиздейм. Ошо Лаутаранда ойлоп аткам, эмне үчүн эртерээк чыгарбайт деп. Өз убагында чыкты. Өз убагында чыкты дагы чечүүчү голду уруп кетти. Бирок бөлөк жагынан караганда мындай уже пост өткөндөн кийин анализ кылган жеңил. Машыктыруучулар оюндун астынан баягы предугадывать этейин дейт да. Анан кийин Томас Тухель деле оюндан кийин айтты, мени азыр эми критика кылып атышат. Мен алмашууларыма, бирок мен баягы планым бар болчу, план иштебей калды. Ал план иштеп кетсе, мүмкүн биз кайра эметмекчиз. Томас Тухель гений экен деп, туптура кылды, 1-0 кармап койду, финалга чыгып кетти деп. Мүмкүн андай болмок. Бул жерде эми баягы баарын эртеден көрө албайсың да, оюнга чейин кандай болорунчу. Анан кийин бирок мен оюмча ошо Аргентинанын өзүнө ишенимдүүсү, анан кийин биримдиги абдан чоң таасирин тийгизип атат. Ошол менен финалга чейин жетишти. Мүмкүн эми финалда дагы ал да чечүүчү фактор болуп кетеби, эми көрөбүз эми. Негизинен карасаңыз 1-0 утуп жатат да. Анан Гордонду алып туруп коргоочу киргизет ордуна. Райсты алып коргоочу киргизет. Себеби Деклан Райс команданын негизги өзөгү болуп атканда токтотуп, анткени Элиот Андерсон ошол Мессинин персоналдуу түрдө жогоп аткан, эми кезде ийгиликтүү болуп атты, кезде ийгиликсиз болуп атты, бирок иштеп атканда ошол нерсе. Анан мындай командаң бир жемиш берип жаткан жерден эле таптакыр мындай коргонууга жатып алды да. Эми балким чындап эле сиз айткандай утканда биз Азамат мындай автобусту жакшы койду дагы утуп алды айтышыбыз мүмкүн эле. Бирок эми атаандаш дайыма 80-мүнөттөн кийин камбэк жасап атканын, 2-3төн гол киргизип атканын эске алып туруп, анан жок эле дегенде Райстын ордуна бир жарым коргоочу чыгарыш керек болчу да. Жок дегендечи, анткени Элиот Андерсонду Мессини жана башта 1-мүнөттөн баштап эле персоналдуу жапканга аракет кылды. Ошону калтырып туруп, Райстын ордуна ким бирөөнү ушундай команданы бир аз көзөмөлдөп турууга Бьорн менен Конса чыкты. Экинчи кабатта баары бир да жанакы топторду көтөрдү, алар чыкканына карабай өттү да. 2 метрлик неме коргоочунун артында 1.74 менен сүзүп кетип атпайбы. Бүгүн уже бир скриншот көрдүм элем. Коргоочулардын бойлорун жазып коюптур. Анан Лаутаран бою баарынан кичирээк. Анан кийин бирок Мессинин ошо өтө жогору баягы мастерствосу ошол жерге топту жеткирип радио башкаруудай да, мындай кол менен алып барып койгондочу. Мен ушул оюндан 2 нерсени мындай түшүндүм да. Биринчиден, жана сиз баса белгилеп өткөн оюнчулардын дымагы, көзү жанып турса, жана гимнден эле баштап, андан кийин тиги эме болуп жүргөндөрү
ошолордун баарын карап, демек кайсыл командада дымак болсо, кайсыл командада бук болсо, баары бир ошол командага эртедир кечтир оюн бүткөнчө ийгилик жылмаярыначы. Бул жерде Анан экинчиси, мисалы үчүн, мындай коркок футбол ойногон Англия финалга чыкпашы керек болчу да, чындап элечи. Эми ушунчалык Англия деген канткен күндө дагы футболду жараткан өлкө да. Анан курамы деген чындыгында Аргентинадан ашып кем калбаган. Албетте лидер дейин десең, бул жакта деле өзүнүн кийин баш болгон өзүнүн жанагы темелери бар да, мындай команданын жүзү болуп турганчы. Ушинтип келгенде бул жагынан жеке менин пикирим, Тухель ооба жакшы ойду ойлогондур, бирок бул жерде чоң эле ката кетирип алды. Бул 80 мүнөткө чейин Тухельдин сценарий менен кетип бара жаткан бул беттешчи. Тухель дароо билген беттешке бир гол киргизебиз. Биринчи таймда же болбосо экинчи таймдын башында. Анан ушундай алмаштыруулар жасайбыз деп эле билген, өзүнүн сценарий менен эле кетип бараткан. Денберн менен Конса чыкты. Андан кийинки эле алмаштыруууда эки алмаштырууну жасамак го дейм. Ал жерде Сака менен Решфорд чыкмак. Утулуп жаткан Тоунини чыгарып койду да. Анан алмаштыруусу кечигип калды. Эки алмаштыруучу Сака менен тиги Решфорд анткени ылдам чабуучу, балким Кейн менен Беллингемди алып салмак. Жок, менин оюмча бир болуп кетти, андан кийин буттары калтылдап баштады. Ага чейин эле байкалбады. Деклан Райстын оор дем алып жүргөн коргоочулар буттарын араң сүйрөп калган, ага чейин эле көрүнүп аткан. Аргентинанын тактикасы кандай болду? Ал флангтан эле көтөрүп берүүлөр болду. Көтөрүп берүүлөргө ким керек? Денберн менен Конса керек да. Ушунчалык чарчап калган алар. Топко жакшы секире албай атышпайбы ошондой бою мененчи? То есть туура позицияны ала албай. Демек бул жактан алар ушунчалык өздөрүнө монт кирип алгандыктан, өздөрүнүн бир эсеби болгондо өздөрүнүн аягында Месси жыркап жүрбөдү, ары бери оң буту менен пас берип болду. Негизинен Англия бул оюнда жанакы оюндардан кийинки пенальтилер сериясына даярданып чыккан экен, жанакы бутылкасын эле таап алды го Пикфордтун суу мененчи, ал жакта ким кайсыл жакка тебет. Болгону команданын ушул тактикасы өтүп кетип, жанакы Рожерстин берген пасын гордон киргизип кетип, анан бир аз дагы оюнду өзгөрткөнгө туура келген окшойт деп ойлодум да. Анан давай коргонуга жаталы. Эгер киргизсе 1-1 болсо кошумчага барып коргонун жакшы кармап пенальти көрөбүз деген эле ой болсо керек командадачы. Ким дал ошентип корккон болсо, эми коркокту болуп калды. Бирок Томас Тухель канчалык мыкты болбосун, бирок Лионель Скалони андан да мыктыраак машыктыруучу болду да бул оюндачы. Анткени ар бир оюнда байкасаңыздар, алмаштыруусу жыйынтык алып келип атат, алмаштыруусу иштеп атат да. Анан биринчи эле мындай өз алдынча биринчи эле командасы Аргентинанын улуттук курама командасы болуп атат. 2 трофей жеңди, 3-үнчүнү жеңип алганга да чоң мүмкүнчүлүгү бар да. Мыкты машыктыруучу экен. Ушу Урмат мырзадан сурагым келип атат да. Канчалык машыктыруучу сезет мындай ар бир оюнчунун кандай болду, окуя кайсыл жакка мындай өнүгүп бара жатат, ошону кантип сезет негизи? Машыктыруучуда кандай сезим болот? Бу жерде азыр Томас Тухельди критикадан кичине сактап кетейин, кесиптешимде. Биринчиден машыктыруучулар эми оюнга даярданып атканда бүт сценарийлерден, бүт факторлорду учетко алышканга аракет кылат да, аракет кылабыз негизи. Менин оюмча, ооба жана бүт өлкөдө жазылган, алда ошо бир сценарийге даярданышкан аларчы, ошо пенальтиге жетип калса деген. Бөлөк сценарий болсо, биринчи гол уруп алып, анан кийин акыркы мүнөттөрдө мүмкүн коргонун жабыш керек деп. Старттык план болсо чүнүктүү болду. Аргентинанын күчтүү жактарын жокко чыгарып, анан кийин өз чабуулдарын өткөрүүгө болчу. Анан Мессини жабыш керек. Эми бул Месси болсо чоң фактор. Аргентинадачы любой команда болсо оюндун астында ойлонот, Мессини кандай жабабыз деп. Канча жылдан бери уже канча машыктыруучу, канча курам болсо ошо Мессини жаап көрөлү деп ар кандай тактика, ар кандай пландарды кылып көрүштү. Бул маселе чечиле элек азыр, Чечиле элек. Өзүнүн голдорун уруп атат, голдук пастарын берип атат, дагы эле 39 жашка чыгып. Эми бул уникалдуу оюнчу. Анан кийин ошол статистика менен да карап кетсек, буга чейин ушул оюн чогуу алганда Аргентина 113 жолу баягы тебиштир поворотом. Анан ошо 113-түн 87 жолу Месси аралашыптыр да ошого, же пас берип, же өзү тебип 87 жолу элестеттик эле ошол. Жок, жаңылыпсың. 99 жолу 87% болуптур. 87%. Эми бул пайызын эсептеп аткам канча? Ошо 99 жолу 87% экен. Бул эми өтө чоң таасир тийгизип жаткан оюнчу. Аны жабалы деди Англия, мына кандай старттык план менен, андан да өзгөрүүлөр менен, бирок планы иштеген жок деп жыйынтык берсек болот да. Баары 2 голдук пас берип кетти, дагы утуп кетишти. Анан кийин бул алмашуулардагы мындай анализдеп көрсөк, оюн кандай жүрүп аткан, алмашууга чейин эле гол киргизди го Гордон. Алар кандай да киргизди.
контр чабуулда киргизип Ооба, кетти. Ошо контр чабуулга чейин эле Аргентина кичине өйдөрөөк чыгып, уже өзүнүн чабуулдарын өткөрүп башташкан. Анан кийин бир гол ошо контр чабуулда киргизип кетишти. Андан кийин болсо Аргентина дагы өйдөрөөк чыгышты. Анан кийин ошо топту жүктөп башташты, баягы навестер мененчи. Навестер менен жүктөп баштаган бул эми бир инструмент, утулуп жатканда ага чейин деле көрдүк, баягы Египет менен утулуп атканда навестер менен бир гол киргизди, баягы навес кылып. Анан кийин ошо фланговый кроссдон экинчи голдо болсо баягы экинчи топто ойноп кетти Месси. Мында да ошондой эметти. Анан логикалык жагынан Тухелдин алмашуулары туура эле болуп жатты, бирок 3 коргочуга өткөндө флангдагы латераль жалгыз калып калып атты да. Анан Месси билесиңер, ал уникалдуу оюнчу. Биринчи бөлүктө ал болсо могу Англиянын структурасынын ичинде топ издеп жүрдү. Ичинде бирок аяк абдан мындай бош аймак жок болуп атып, жерде 1-2 касание эле ойноп коюп атты да, мындай стенка ойноп ошондой чыгайын деди. Экинчи бөлүктө байкасаңар, ал структуранын сыртына чыкты. Ооба, сыртына чыкты. Сыртына чыкты, оң жакка барды. Анан кийин алар 5 коргочуга өткөндөн кийин ошол ал оң флангка кеткенде аякта латераль менен кээ бирде 2-1 же 1-1 калып калат да, ага андай ситуациялар жакшы кандай билесиң. Ооба. Анан кийин ушу Энсо Фернандес да киргизип атканда ошо оюнчунун баягы интеллекти кандай күчтүү болду. Месси өзүнө 3 игрокту тартып туруп, тиги бош оюнчуга берип койду, анан Энсо Фернандес да тийип калды. Негизинен ошол эле тактиканы жана бурчтан чыгарып берүүдө кайра колдонду да. Кайра колдонду. Соңунда жыйынтык алып келди. Англиялыктар ошол нерсеге канчалык көрсө дагы бирок мындай даярданбай койду, же кайра эле бийиктеп өттүбү? Айтор Аргентина азамат бирок чындыгында мындай. Менин оюмча мындай сезилип жатты, эми Англиянын оюнчулары Мессиден коркуп жаткандай сезилип жатышты. Ал эми туура эле айтып атам, уникалдуу оюнчу, ал болсо өзү эле чечип коет. Топ алганда дайыма 2 же 3 жанында болоюн деп аракет кылып жатты. Анан ошол дагы эметип кетти. Анан бир дагы мындай деталь, оюнчулардын баягы психологиясынчы байкасаңыз, акыркы баягы сууга тынуунун астында, акыркы баягы экинчи бөлүктө ошону Пикфорд судьядан сурап атты. Трансляция түшүп калды. Угловой болду. Аргентина чабуулда. Давление болот. Анан кийин Пикфорд болсо судьяга айтып атат, убакыт болду деп сууга тынууга берди. Пауза керек болду. Анан ошондо эле сездим, Англиянын оюнчулары азыр чарчап деле калышты. Анан кийин өзүнө ишенимди жоготуп атабы, сезип атат да, ушу давление болуп атканын. Мындай жерде менталдык лидер керек экен да, Жерард ортодо сыяктуу же болбосо дагы башка командалардан Германияны мисал келтиребиз, ошондо Швайнстайгер, Бастиан Швайнстайгер финалда 2014-жылы кызыл бул жерде канап жатат, ошончолук ойноп жатат. Менталдык лидер керек экен. Англияда ошол менин оюмча оюн талашында жок болуп калды. Райс алгандан эле жоголуп кетти. Жок болуп кетти. Эмечи, мындай Аргентинанын көрөрмөн катары сиз команда утулуп бара жатат, анан 80-мүнөттө мындай гол киргизгенде эмоция кандай болуп атат? Эмоция абдан жакшы болду. Негизи мен фанат катары эми футболду 3 ойун катары мен мындай акыркы машыктыруучу болгондон кийин оюнду фанат катары көрө албай калат экенсиң. Баары баягы детальдерди көрүп ошо аракет кылып каласың да. Анан кийин мен бир ушу андай десем бир мечтам бар, ушу фанат катары трибундан чоң оюнду көргөнүмчү. Мүмкүн эми абдан ошого баягы чоң надеждам бар, үмүтүм бар. Биздин ошо курама командабыздан ушундай бир чоң эмоция алгандайчы, баягы курамабыз ойноп атканда бир фанат катары болуппу же бөлөк ролдо болуппу, ошо карап жакшы эмоцияга келген. Анан кийин бул оюнда эле ушу акыркы мүнөттөрдө чоң эмоция алдым. Баягы команда киргизип кетти, көрөрмөн болуп аткам, колдоп жаткам. Ага чейин баягы детальдерди карап жаттым да. Детальдерден алмашуу кылдып жатканда дагы Скалони баягы кимди алмаштырып, Лисандро Мартинести алып атканда анда түшүндүм да ситуация. Тиги сары кагазы бар. Анан кийин анын ордуна Атамендини чыгарып атат. Анан чабуулга чыгыш керек. Бир свежий коргочу чыгарды. Эмне үчүн Англия болсо контр чабуулга чыгып кетет деп ойлодум да ошондой. Ромерону калтырганы, ал болсо бийигирээк оюнчу, мүмкүн баягы айпайынча барып башы менен ойноп кетеби депчи. Анан ошондой детальдерди карап, бирок жакшы сезимдер болду. Жок, ошондо мындай ой болду. Ушундай болуш керек болчу деген же да таң калыштуу сезим болду дейм. Жок, андай. Анткени оюндун угушу бараткан, Акыркы мүнөттөрдө эми берди деле эми суроо да, баягы чабуул өткөрүп давленияны көтөргөндө команда киргизип кетеби же киргизип кетпейби. Англия менен Мексиканын оюнун эстесеңер, анда деле Мексика давление чыгышты, бир оюнчуга көбүрөөк ойношты, бирок Англия болсо алда жакшы үлгү болду да, бир оюнчуга азыраак ойноп атып, кандай коргонууда, кандай структура кармап, кандай ойношконучу. Бул жерде деле мындай 100% да ишеним болгон жок, Аргентина азыр уруп кетет депчи. Анан кийин ошо фланговый кроссторду кылып жатканда эле ойлоп жаттым, эми оюнчулар бий экен, эмне үчүн андай кылып атат депчи. Бирок карасаңыз, Маккалистер сүздү. Анан кийин алмашууга чыккан оюнчу 2 жолу сүздү. Өтүп атты да, ал фланговый, ал план өтүп атты, иштеп жатты да. Ага деле карасаң, ошол деле мындай деталь экен, кандай десем, чоңураак. Бирок оюндун астында байкасаңыз, баягы эксперттер, Англиянын эксперттери кандай айтып атышты, Аргентинаны сезбей эле өтүп кетебиз.
анан биздин оюнчуларыбыз бийик баягы стандарттык абалдарды колдонуп кетебиз, анан биздин оюнчуларыбыз ылдамыраак деп айтып жатышкан. Анан ошондо да бир сезим бар болчу. Баягы өткөн дүйнөлүк чемпионатты эстеп кетсек, Голландияда ошондой болуп баягы жинин келтирип алышкан да Аргентинанын Мессинин өзүн. Анан кийин бир ошо чогуу ойноп жүргөн Месси менен оюнчулардын интервьюсун көрүп калганда айтып калган ошо машыгууда Мессиге жинине тийгизгенге аракет кылчу эмес экен да эч кимчи. Жинине тийип алсак дейт, ал болсо баарыбызды алдап барып туруп голду киргизип, кайра алдап барып туруп кайра киргизип, ушундай оюнчу дейт да. Мен да ойлоп аткам ошо оюндун астында. Булар англиялык эксперттер дагы, оюнчулар дагы ошо Мессинин жинине тийди жакшы эле. Аргентинецтердин баарына жинине тийди, эми чыгып бирдемке көрсөтөт депчи булар. Ошондой эле болуп калды. Баягы Голландия менен оюндай окшош болуп калды деп ойлойм да, баягы Катарда дүйнөлүк чемпионатта. Демек Испанияга айтып коюш керек экен да, Мессини мактап тургула. Мессиге 2014-жылы эле жинине тийип коюштур дегенде, ошондон кийин газировка анан фастфудтардан баардыгын жебей калыптыр дагы, атаң диетологду өзүнө алып, анан 39 жашына чейин ошентип барыжда төңдү. Эми финалда көрөбүз бул жерде. Анан дагы бир айта кетчү жагдай, ушул унутуп кала электи айтып коеюн. Эгерде сен Италия болбосоң, италиялык коргоочулардын жолбосо Катеначчону билбесең, анда 6 коргоочуну чыгарып кошумча кереги жок экен да. Бул жерде Италия болсо, балким коргонуп коймок деле болуш керек ал жерде. Кашаев дүйнө чемпионатына алдылар. Аны айтсак десек, финалиссима болбоду беле? 4 жыл мурун беле? 22-жылы же 24-жылы финалиссима болгондо Аргентина 3-0 утуп алышкан Италия менен. Андай ал деле билбейм эми мындай 100% болбойт го деп жыйынтык эмес да. Анда эмесе бул жарым финалдардан кийин жалпы дүйнө чемпионаты тууралуу кеп кылсак, эмнеси менен тарыхта калчудай бул дүйнө чемпионаты, же болбосо кайсыл өзгөчөлүктөрдү баса белгилейсиз? Эми биринчиден бул болсо жаңы правилалар оюнга таасирин тийгизип жаткан. Бул болсо өзүңөр билгендей аутты баттыраак киргизип атышат. Анан кийин вардан кошулушу. Бул да жакында жогорку лигада келет да, бизге дагы. Бизге уже ушу жогорку лиганын клубтарына айтышты. Азыр болсо дүйнөлүк чемпионат бүткөндөн кийин ФИФАдан рекомендациялар болот. Анан экинчи олимпиададан уже иштеп башташ керек. Анан биз деле мен пландаштырып жатам, мүмкүн эмки жумада оюнчулар менен биринчи теория өтүп көрсөтүп баарын түшүндүрүп, анан экинчиден бир машыгууда ошолорду колдонуп, ошондо ойноп көрөлү деп. Алар болсо ошого баягы оюндан кокустук болуп кетпесин депчи. Экинчиден бул дүйнөлүк чемпионатта жанагы ортодо паузалар абдан тынуу, сууга тынуулар таасирин тийгиз деп ойлойм. Эмне үчүн? Статистика боюнча ошо плей-офф оюндарында биринчи 1-ден 32 бөлүгүндө караптыр. 16 оюндун ичинде 10 оюндун ичинде ошол тыныгуудан кийин владение же прессинги күчөлгөн 10 командада ошол өзгөрүлүптүр да. Анан эми бул да чоң таасир тийгизди. Эмне үчүн? Бул бөлөк спортторду карап кетсек, тайм-аут деп коет го, тайм-аут болуп калды. Машыктыруучуларга дагы бир баягы мүмкүнчүлүк да, оюнчулар менен сүйлөшүп бирдемкени өзгөрүп кеткенге. Анан ар кайсы машыктыруучу кандай колдонуп жатканы абдан мындай мага кызыктуу болду. Кээ бирде ассистенттер келип көрсөтүп атышты тактикалык доскада, кээ бирде мындай планшет менен видеолорду көрсөтүп жатышты. Бул болсо менин оюмча жакшы мүмкүнчүлүк да, колдонуп кеткени. Биринчиден пауза берген оюнчуларга, экинчиден бир тактикалык өзгөрүштөрдү айтып кеткен, сүйлөшүп. Биз үчүн бул жарнама көрүү үчүн эле тыныгуу болуп атат, бирок мына чыныгы адистер байкаганы мына ушундай болду. Анан ал эми жарнаманы ал дагы чоң баягы обсуждение болуп жатат, ал реклама, анан дагы эми спонсорство. Ал болсо эми ар кайсы жак болсо өз жагын карап жатат го деп ойлойм. Эми бизде андай күтүлбөйт, бизде андай тыныгуу болбойт го дейм. Биз эми андай колдонбойбуз. УЕФА дагы айтып атат, мындай тыныгууну колдонбойбуз дегендей тариза калды. Ким билет, мүмкүн Кыргызстандан чоң компаниялар эгерде таймдын ортосунан убакыт берсеңер акча салам деп калса, нечим болбосун? Кызыктуу болот экен анда. Ал болсо негизи 4 бөлүккө бөлүнүп калат экен да, оюнчу 4 бөлүккө бөлүнүп калат экен. Анан өзүңөр көргөндөй дагы суу чачып жатышты. Оюн талаасынан интенсивность түшпөш үчүн депчи ошол. Негизинен жана дүйнө чемпионатынын голдору жаңыланды, голдук пастары жаңыланды. Андан сырткары жанагы баштаган оюндардын саны көбөнгө, голдордун саны көбөйдү. Айтор жанагы Америка дүйнө чемпионаттарында мындай башка спорттун түрүнөн деле рекорддор жаңылаган жакшы көргөн өлкө го. Ошол кээ бир рекорддор жаңыланды да бул жактачы. Эң негизги мындай жаңы эрежелер мындай көрүүчү катары мага жакты да. Жанагы убакытты чойгон учурларда ой деп жатып алып эме болот, андай нерсе жок да. Дароо кетесиң, бирок жанагы ортодо тыныгуу чындыгында өтө көп болуп туруп, анан оюндун ошол ыргагын өзгөртүп салат экен, чындыгында.
ошол нерсени киргизбей эле койсо болчу да экен да. Мен тескерисинче ойлойм да. Кошулуш керек эмеспи? Ошол мүмкүн бул футболдогу бурулуш учурдур да. Анткени канчалык бул тармакта каражат көп болсо, ошончолук жакшы да. Анан менин оюмча ошо таймдардын ортосунда убакыт өтө баалуу, өтө кымбат. Демек ал жака ошол жерге аябай көп каражат салынып атат. Демек каражат көп салынган тармак ал жак өнүгүшү керек да. Демек футбол дагы бир нече кадам алдыга секиргенге, алдыга жылганга жакшы мүмкүнчүлүк болду го деп ойлойм. Эми Бул эми жайкы убакытка эле да. Жаз, күз, кыш дегенде колдонбой болуш керек. Муну эми ойлонуп көрүп, мүмкүн башка жактарда да интеграция кылса болот дейм да. Анткени Американын спортту өнүктүрүү модели ушундай да. Алар биздин клуб чемпион болду, биз максатыбызга жеттик дегенге караганда алар биз быйылкы сезондо эң көп каражат таптык, биз максатыбызга жеттик дегенде ушундай бир аз алардын ой жүгүртүү башкачараак, бир жагынан мүмкүн ошол эле жакшы. Анан экинчи жагы ушул эмнеси менен эсте калат бул дүйнө чемпионаты дегенде, бул Мессинин акыркы оюну, мүмкүн финал акыркы оюну да. Ким билет, эми 4 жылдан кийин ойноп кетсе ага деле таң калбай калабызбы. Бирок менин түшүндүгүм боюнча, азырынча ойлогонум боюнча Мессинин акыркы оюну, анан Роналду акыркы оюнун ойноду. Анан дагы бир топ оюнчулар, Нойер келип кетти, бирок ал Германия менен көлөкөдө болуп жана негизги темага айланбай калды. Эми Модричтин акыркы оюну ушул сыяктуу легендалардын албетте мен түшүнөм, FIFA деген бул чоң ушундай организм да. Жыл өткөн сайын андан кийинки дүйнө чемпионатын кызыктуу кыла берет. Бирок ошенткен күндө дагы ошол убакта 2026-жылы Месси ойногондо, Роналду ыйлаганда деген сыяктуулар биз сагынабызбы дейм да, ушул дүйнө чемпионатын сагынабызбы деген ойдомун да. Биздин көзүбүз көнүп калган оюнчулардын акыркы чемпионаты болуп жатпайбы? Ошол жеке инсандар, жеке футболчулар тууралуу канча оюндарын көрө алдык. Мына ошол кетишин сиз айтып кеттиңиз, ооба түшүнсөк болот. Бирок кийинки чемпионатта эле жаңы жылдыздардын пайда болушу, сиз айтып жатпайсызбы, FIFA бул тирүү организмдей, ол 4 жылдын ичинде кайрадан балким жаңы Аргентинадан ошол эле Мессинин салпыңлап дагы бир таланттуу бир оюнчусу дагы чыгып калышы мүмкүн. Андыктан бул жерде мен айта кетчү жагдай негизинен тактикалык жактан сюрприз эмес, жана 3-4-3 схемасын деле көп колдонгон жок командалар. Ошол эле базалык 4-3-3, 4-2-3-1 колдонуп жатышты. Ушул тактикалык схема ошол эле стандарт кабылдан мындай кызыктуу пайдалануу дегенди да көрүп алган жокпуз. Ушул оюндун же болбосо маштурчулардын өзүнчө болгон даярдыгына караганда жеке оюнчуларга көбүрөөк басым жасалып кетти. Мына канча деген легендалар ошого басым жасалып калгандай туюлду. Анан тактиканын ордуна сиз айткан эле жана тыныгууну пайдаланууну көбүрөөк басым жасап калыштыбы деген эле пикир калгандай болду да. Волейболдо мисалы үчүн керек убакта тайм-аут ала калышат, кадимкидей оюнду өзгөрүп кетет. Бул жакта деле демек даяр статистика бар экен. Ошондо 10 оюндан канчасы? 8 плей-оффто ошо 1ден 32-ни алып келиптир. Ошо 16 оюн ичинде 16дан 10 ичинде өзгөрүлүп кеттир. Анан азыр тереңирээк дагы анализдесе, менин оюмча көбүрөөк таасирин тийгизгенин көрсөтөт. Тактикалык жагынан айтып кетмекмин өзүм көз каранышымда, анан ушу статистика боюнча дагы. Ооба, азыр заманбап футболдо негизи гибриддик схемалар да бүт. Топ көзөмөлдөп жатканда топ менен чабууда бир схемада ойношот, курамдагы командалар. Анан кийин баягы коргонунда средний блок, низкий блокто бөлөк структураларды колдонот. Анан ошол дагы ушул дүйнөлүк чемпионат абдан көрсөтүп кетти. Менин оюмча бүт ойногон командалар ошондой колдонуп жатты, гибриддик. Ошол абдан кызыктуу болду да, ким кандай колдонот деп. Негизи ошо Япония командасында анализдеп кетсек, аларда кээ бирде оюнга карасаң түшүнүксүз болот. 3-4-3 ойнобочтубу же 4-4-2, анан кийин мындай гибриддик позиция менен ойноботтубу деп. Анан ошол тактикалык даярдануу абдан менин оюмча жогору деңгээлге чыкты. Анан кийин оюнчулар да ошону түшүнүп аткарган да жогору деңгээлге чыкты. Ошондой конкуренцияда ушул уникалдуу оюнчулардын баасы абдан бийик болуп атат. Байкасаңар, Мессини айтып кетпедик, 3 оюнчуну тартып туруп өзүнө структураны баягы бузуп туруп анан пас берип койду. Ошондой эле Ламин Ямаль болсо, ал да өзүнө баягы көбүрөөк көңүл буруйт да коргоочулардычы. Анда экөө баягы коргон оюн дешет. Ошондой оюнчулардын баасы абдан баягы мааниси чоң болуп атат да оюнда. Оюнга дагы ошо жыйынтыкка таасирин тийгизгени чоң болуп жатат. Бөлөк статистикалардан карап кеткенде ылдамдылык көтөрүлдү оюндун, интенсивдүүсү.
экинчиден командалар болсо кандай контрпресс кылып атканы, контрпрессинг топту жоготкондо эми батыраак кайра ошо прессингке барып атышты. Ошондой курамдар болсо ийгиликтүү болду да көбүрөөк. Анан кийин контр чабуулдардын баасы көбөйдү. Эми бул деле фактор карап кетсек болот. Ошол өткөрүлүп жаткан өлкөлөрдө абдан ысык болуп жатты. Ысык болуп жатканда баягы оюндун башынан баштап эле прессингке чуркаган негизи оюнчуларга абдан болот. Көбүнчө оюнчулар болсо баягы оор сезондон кийин келишти да, ордой сезондон кийин келип, анан кийин ошондой ысыкта өзүңөр билесиздер, баягы организм болсо физиологиялык жактан энергияны көбүрөөк коротот. Теплообмен болуш үчүнчү. Анан ошону да ойлонуп, машыктыруучулар көбүрөөк ушу орто бөлүктө коргонууга басым жасашыптыр, байкасаңар. Орто бөлүктө басым жасаганда ал болсо контр чабуулга мүмкүнчүлүктү көбүрөөк кылат. Ошон үчүн менин оюмча баягы Франциянын чабуулда оюнчуларынын баасы да абдан чоң болду. Эмне үчүн алардын баягы жогорудагы чеберчилиги биринчиден, экинчиден ушул ылдамдуулугу да ушул абдан чоң пайдасын берди. Норвегияны деле карасак, кандай контр чабуулда кандай ойноп жатышты. Анан эң чоң үлгү мүмкүн биз дагы өзүбүзгө үлгү болуп кете турган биздин командабыз же биздин курама командаларыбыз бул Марокко командасы. Алардыкы өткөн дүйнөлүк чемпионатта дагы жакшы средний блок, анан кийин абдан курч контр чабуулдар болчу. Бунда да ошол иштеди. Ошо бир жакшы жыйынтыкка келди го дейм, карап кетсекчи. Анан кийин ошол дагы топту кандай көзөмөлдөгөн дагы таасирин тийгизди, кандай командалар болсо. Испанияны карап кетсек, ошо топ менен коргонуп жатышты, топ бербей. Ошондой бир тактикалык тенденциялар болду. Азыр болсо дүйнөлүк чемпионат бүткөндөн кийин дагы өзүм дагы тереңирээк анализ кылып, баягы тактический съемкаларды көрүп, анан кийин ФИФАдан да анализ болот, ошолорду көрүп да анализдеп, мүмкүн кээ бир нерселерди колдонуп жатабыз. Мүмкүн могу акыркы биринчи айланманын акыркы оюндарында деле көрүп калдыңарбы, көргөн жоксуңарбы билбейм. Колдонуп баштадык. Кээ бир нерселерди да колдонуп көрөбүз. Эми баягы бир макал бар орусча: жакшы тренер уру болот дейт, жакшы баштыруучу уру болот. Хороший тренер вор дейт. Идеяларды көрүп, анан кийин өзүбүздүн баягы менин философияма, менин оюнду көз каранышыма ошого ылайык болобу, болбойбу, биздин оюнчулар менен иштейби дегенге абдан кызыктуу ситуациялар абдан көп болду бул дүйнөлүк чемпионат. Бул урурлук деле эмес, анткени бул жактагы оюнчулар менен ал жактагы оюнчулардын деңгээли эки башка да. Ошондуктан колдонуп көрүп, демек мен ушул суроону сурайын деп аткам да, мындай талант командасына кайсыл курама окшошураак болду дегендейчи, кайсыл команда мындай белгилеп өтө аласыз депчи. Стилистика жагынан эле айтып кетейин, эми окшош деп айтып алсам абдан андай чоң сөз болуп калат. Андай оюнчулар жакыныраак дегендей. Оюнчулар Мен оюнчу Аргентина. Аргентина андай оюнчум болсо мен эс алып эле жатмакмын деп. Мессиге пас беребиз, оюнду утабыз деген тактика болмок. Жок, тамаша. Стилистика анан оюн жүргүзүү боюнча Америка Кошмо Штаттарынын стили абдан жакты мага. Ошону мындай тереңирээк карап жаттым. Анан кийин азыр дагы ошо бир убакыт таап туруп ошолорду жакшыраак тереңирээк анализ кылам. Эмне үчүн дегенде алардын башкы максаты бош аймакты атака кылган болду да. Астыда ылдам оюнчулар. Анан кийин атаандашы кичине эле бош аймак берсе, же флангда, же ошо коргоочулардын аркасында алар ошону тез эле колдонууга аракет кылып жатты да. Анан кийин ошол оюн жүргүзүп жаткан структурасы дагы ошол азыр биз ошондойго ойногонго аракет кылып жатабыз. Баягы топ менен болгондо мындай структура кармап, тобу жокто тигиндей структура кармап дегендей. Ошо Америка Кошмо Штаттары мен үчүн абдан кызыктуу команда болду. Экинчиден Канада командасы дагы ошого окшош болду. Алар дагы тереңирээк карап көрсөк болот. Марокко командасын карап көрөм. Сөзсүз Жапония командасын карап көрүшүбүз керек. Ал болсо менин оюмча ушул биздин оюнчуларыбыздын негизги стилине окшошураак оюнчулар, баягы кыргыз оюнчуларды айтып кетейин. Анан менин оюмча ошол стилди болсо мүмкүн биз курама командаларыбызга дагы колдонуп кетсек болот да. Алар ошо дүйнөлүк чемпионатта кандай ойноп атканынчы абдан биримдикте, дисциплинада, тактикалык дисциплинада, өзүн жүргүзгөн дисциплинада абдан жагат алар. Анан негизи ошо Азиядан чыккан командаларга да абдан көрмө болуп жаттым, бирок тилекке каршы Азиянын командалары жакшы жыйынтык көрсөтө алган жок. Анан стандарттык абалдардан да жакшы үлгүлөр болуп жатты. Эми биринчиден эң мындай көрүнүп жаткан бул болсо Аргентина 2 гол урду го, штрафной тегип жатканда. Дополнительный стенка коюп туруп, дарбазачыга көрүндүктүү
такыр эле жаап салып, ошондо болсо топтон стенкага чейин болсо 9 метр го. Анан кийин дарбазачыга ошо көрүнүштү жаап койсо, ошо 9 метрге дагы реакция убактын алып таштап атат да дарбазачыданчы. Анан эми дарбазачы топ каяктан чыгып атканын көргөнгө ошол реакция убакты дагы кыскараак болуп калды. Анан биз болсо ошону уже эле колдонуп көрдүк, бирок тилекке каршы тепкен адамыбыз анча жакшы тепкен жок, Аргентинанын оюнчуларындай, бирок негизи машыгууда кылып көрдүк. Дарбазачылардан сурасам, о абдан оор экен реакция кылганга. Анан көрөбүз, экинчи айлампада үмүтүм бар, ушу 1-2 гол ошондой урсак. Биринчи анын үчүн чабуулга чыгып туруп штрафной алышыбыз керек, экинчиден ошону колдонуп көрүшүбүз керек. Стандарттык абалдарда абдан көп үлгүлөр болду. Өзүңөр билгендей, биз дагы стандарттык абалдарга чоң маани берем. Мен өзүм машыктыруучу катары, өзүбүздүн клубубуздагы өткөн дүйнөлүк чемпионатта 22-жылы 40% голдор стандарттык абалдардан кирген. Азыр болсо ал статистика ылдыйраак болду. Бирок менин оюмча ал болсо жаман аткарган эмес, тескерисинен курамалар, командалар, анан машыктыруучулар ошол коргонунда дагы стандарттык абалдарга өтө чоң деңгээлде даярданып жатышат да. Бирок жогорку лигада көбөйдү, пайыздык көрсөткүч көбөйдү окшойт. Пайыздык жогорку лигада бул сезондо өткөндөн азыр көбүрөөк. Биздин командабызды эле айтып кетсек, биздики эң биринчи орунда турат. Ушул кандай ситуациялардан гол киргизгенибиз биз стандарттык абалда эң биринчи орунда турат. Абдан сонун. Анда ушул финалдык оюндарга акырындан божомол кылып кандай таризде өтөт? Францияга жана Англияга мотивация болобу 3-чү орунду ойногонго, жана финалдык беттеш кандай таризде өтүшү мүмкүн? Же Испания өзүнүн стилин кое бербестен, ал эми Аргентина ошол стилге карата канчалык каршылык кылып, канчалык кандай ойной алат? Негизи 3-чү орундан баштай турган болсок, эми Англияда мындай мотивация деле калбады болуш керек. Францияда жеке команданын капитаны Мбаппеде чоң эме бар да, максат бар да. Мага ойногула дейби, мага пас бергиле дейт. Канча дагы бомбардирлер жарышында ал бул турнирде эми жанакы чемпиондук кубокту жеңбесе дагы бомбардир болуп кетем деген ниети калды болуш керек. Эми баардык оюнчу болгондон кийин, инсан болгондон кийин жок мен командага ойнойм дейт, бирок ичиңде баары бир болот да. Мен ушуну жеңсем, ушуга жетсем дегенчи. Дал ушул бомбардирлер жарышы бүтө элек да дагы делечи. Анткени Мессиде дагы, Мбаппеде дагы бир оюн калды. Мессинин атаандашы эми тиякта дымактуу болуп турган Испания болуп турат. Францияныкы бул жакта мындай болду уже деген мындай үмүт үзүлүп калган Англия турат да. Анын үстүнө Англия эми Испаниядай топту кармай албайт. Антан франциялыктардын ушул Мбаппе үчүн, Алисиянын голдук пастары үчүн оюн өткөрөт го деп турам. Жалпы мындай ал беттеште эми Англия ойнобогон оюнчуларына мүмкүнчүлүк берип коет болуш керек. Себеби мындай эмне жасай турган нерсенин баарын жасап көрдү, болбоду, уже 3-чү орун өтө эле маанилүү эмес да. Антан ойнобогон оюнчуларына мүмкүнчүлүктү берет. Францияда Мбаппе менимче старттык курамда баары бир чыгат да. Анан 1 же 2 гол киргизет го деген ойдомун. 2 гол бомбардирлер жарышында 2 гол аябай эле жакшы болот. Мындай өзүнүн эмесин көрсөткөнгө жакшы болот. Кызыктын баары эми албетте финалда. Финалда жалпы испаниялыктар азыркыдай эле топко көбүрөөк көзөмөл жүргүзүп, анан дал ушул борбордук жарым коргоочулардын оюну менен беттешти көзөмөлгө алгысы келе турган болсо, Аргентина өзүнүн башта колуна мыкты келген, керектүү учурда атаандашынын эмоциясын чыгарып, алардын жинине тийип коюп, анан топту өрүп, негизинен буга чейин Мессини көрдүңүздөр го, эмеге флангка чыгат, команданын алдыга сүрөйт, окшо болсо ошол жарым коргоон бөлүгүнө кирет дагы, анан кыска пастар менен ойноп кирип көрөт. Айтор эки жактан тең пайдалуу да. Анан жеке оюн өзү кызыктуу болот. Футболду мындай биз болжолдосоң таптакыр башкача болуп калат го. Ушунусу менен кызык да футбол. Эң негизгиси мен ойлоп койдум, ошол Месси өзүнүн эгер соңку же соңку эмеспи айтуу кыйын, эгер соңку болсо да бул дүйнө чемпионатында мындай өзүнүн акыркы сөзүн айтып, анан өзүнүн мындай кубогун алып кетет го деген менде ой пайда болуп калса, жанакы буга чейин эми Аргентинага каршы ким ойносо ошого эме кылып келдик да. Ой, ушул Аргентина токту деп жана бир айтат. Мен бул дүйнө чемпионатында да мындай көрмандык кылган командам көп болот дейт да. Мен бунусунда Аргентинага каршы ким ойносо ошого көрман болуп келдим дейт. Ошол сыяктуу эми азыр бул оюнда баары бир мына ушул ойлоп калдым, Аргентина чемпиондукту алып кетет окшойт деп, себеби команданын Скалони ошого эле алып келет экен да. Команданын ичинде ынтымак, жанакы мүнөздөрү, биримдик деген нерсе ошого жакындатып койду. Бирок көрөбүз эми Испания деле жанакы 2010 дүйнө чемпионатын жеңгенде, анын астында Европаны жеңген деген сыяктуу нерселер бар. Эми канчалык бири-бирине так келет, оюн көрсөтөт. Эркин мырза, сизде кандай пикир?
ушул мен эки божомолдун бирөөсү ушул Испания болчу, финалга чыгат деген оюм бар болчу да. Вот ошол Испания чыкты финалга. Бул чындыгында Испания мен үчүн баардык жагынан төп келген командадай сезилет да. Азыркы учурда коргонуусу, чабуулу, башкасы уюштуруу дисциплинасын да көрсөттү. Мисалы үчүнчү бул жактан дал ушул финалды ала турган болсок, Испания татыктуу чыкты. Албетте Аргентина да татыктуу чыкты. Бирок ушул жерде менин оюмча Аргентинаны токтотсо ушул Испания гана токтотот го деген ой болуп атат. Буга чейин канча команда токтотот го деген ойдо болчумун дейм. Сиз дагы Жалаң эле Роналдунун фанаттары бар. жок, бирок чындыгында аябай сонун финал болду да. Азыр мына ушундай Аргентина жөн эле чыкпастан мындай чындыгында өздөрүнүн күчтүү сапатын көрсөтүп, мүнөзүн көрсөтүп, жанагындай андан кошумча ушул дүйнө чемпионатына көрк кошуп чыкты да Аргентиначы. Бул дүйнө чемпионатын көркүнө чыгарган ошол эле Месси менен Аргентина болуп атат. Андыктан болуп көрбөгөндөй кызыктуу, буга чейин канчалаган финалдарды көрүп жүрсөк дагы дал ушул финалды ушунчалык кызыгуу менен күтүп жатам. Эми кандай Испанияга бул формалдуу күйөрмандык да, биздин негизги күйөрман өзүбүздүн курамы. Анан мисалы үчүн Испания утса жакшы болот, Аргентина утса эмеси жок да, айырмасы жок. Эң башкысы татыктуу команда жеңсин. Буга чейин жанагындай ар кандай пикирлер айтылып келди, анан калыстар тотот, тиң тотот. Бул жерде оюн талаасы гана чечет деп ойлойм. Албетте машыктыруучулар мүмкүн ката чечимдерди кетирип алышы мүмкүн. Анткени ал темп менен болгон убакта мындай учурдан ар кандай Тухель мисал кылсак болот дегендейчи. Эми бул жакта ушул мен эң күткөн финал буюрса Аргентина менен Испания болот. Мен ушул оюнда көрүп бир рахат алайын деп атам. Испанияга күйөрмандык кылып көрөм, анан утса, Аргентина утса чын дилден куттуктап, ким жанында кимдер Аргентина болсо куттуктап, алыс болсо чалып деле кылганга даярмын да. Анан 3-чү орундагы беттеш боюнча аябай бактыяр туура белгилеп өттү. Эмбаппе үчүн гана маанилүү го дейм бул оюн. Үчүн гана эмес, Эмбаппеге башкаларга караганда көбүрөөк маанилүү го деп ойлойм. Англия болсо билбейм. Эми ушул нерсе мен мындай ойлонтот да. Мисалы үчүн Олимпиада оюндарында коло байге үчүн айгышкан күрөшүшөт. Ал жакта ушунчалык чемпиондукту утканда 2-чи орундан коло байгени өйдө коюшат. Мисалы үчүн күмүш байгеден коло байгени анткени утуп, жеңип аны алат деп өйдө коюшат. Анан келип ушул дүйнө чемпионатынын 3-чү орунду болгон беттеш баардык башка оюндардан кайсыл тайпалык оюн болбосун, ошондон дагы маанилүү бир төмөндөй сезиле берет да. Бул жагында ошо мүмкүн азыраак убакыт берилгендер коюшу мүмкүн. Эми бул жакта менин оюмча Франция утушу керек. Да ошол Эмбаппе Мессиге конкурент болушу керек дегендичи. Байкап көрөбүз, мүмкүн да ушул мыкты бомбардир Эмбаппе болот. Болбосо Месси андан кийин өзү Месси негизи бир эмени мыкты оюнчуну, анан бомбардирди бир оюнчу алып кеткен учур болгонбу дүйнө чемпионатынын тарыхында? Болгон Скилаччи 90-жылы болгон эмеспи? Италия же 80 жок. Негизи Луис Назарио Роналдо да 2002-жылы. Артыганда Канга берип койсо керек. Канга бергенде. ошондой негизинен Месси экөөнү тең алып кеткенге мүмкүнчүлүк бар да бул дүйнө чемпионатындачы. эгерде Андан сырткары алтын топту жеңип коет сезон соңунда дүйнө чемпионатына карап туруп эле. бирок эми FIFA бир аз башкачараак чечим чыгарганга аракет кылат да. Мисалы үчүн утулган командадан мыкты оюнчуну тандап коюшу мүмкүн. Родри бар, Испаниядан бар. Бирөө бомбардир болсо бул Сиз жагы де мындай келемиз. формалдуу эле го дейм да, мындай. Мисалы үчүн муну мыкты деп койсо, болду, ошол мыкты болуп калды депчи. Эң башкысы оюн талаасынан өзүн көрсөтүп, командасын чемпион кылса, ошолор мыкты болот дейм да. Биринчиден ошо 3-чү орунга оюн боюнча айтып кетмекмин. Бул жерде ошо кимде кандай мотивация болот, ошол чечимдүү фактор болот го дейм. Франция жагын карасак макулмун, Мбаппе мүмкүн эми ар кайсы чоң оюнчу эгоист болот дегенде өзүнүн атын чыгарып эң мыкты бомбардир болуп кетиши мүмкүн деген жакшы мүмкүнчүлүгү бар. Экинчиден Дидье Дешамдын акыркы оюну болот. Ушул машыктыруучу үчүн деп дагы бир биримдик менен чыгышабы француздар же
баары эгоист боло болушабы оюнда. Отпускты ойлонуп дегендей. Алар Зиданды күтүп атышса керек. Мүмкүн Зиданды күтүп атышат, ошон үчүн мотивациясы төмөн болуп калышы мүмкүн. Ал эми суроо Англияны карап кетсек да абдан оор оюн болду. Анан кийин ошол логистика жагынан да оорчулуктарды көрүшүптүр. Анан кийин мага дагы абдан кызыктуу кандай физикалык даярдык менен келишет бул оюнга. Муну эске ала жүрүш керек экен, клубдар деле демек физикалык абалда аябай. Эми биз трансляцияны эле баягы телевизордон эле көрүп эле бизге жеңил көрүнөт. Алар негизи логистика жагынан абдан мындай организация жагынан чоң оорчулуктарды көрдү. Анан бул жеңил эмес. Бир шаардан бир шаарга көчүп, отельди алмаштырып, тренировочный базаны алмаштырасың, аяка көнүш керек. Ал болсо жолдорду санашат. Организация жагынан эл аларык оюндар абдан көп детальдарды карашат. Ошол детальдын бирөөсү эле бөлөкчөрөөк болуп калса, эми мен өзүм башыман да өткөн ушу мүмкүн башкы машыктыр үчүн нервына настроениясына тийишип калышы мүмкүн, бир деталь окшошпой калса, организация жагынанчы мүмкүн баягы оюнчуларга дагы мындай таасирин тийгизип калышы мүмкүн да. А биз болсо жыйынтыгын эле көрүп атабыз да телевизордон. Күйөрмандарчы ал жакта ар кайсы минута жазылган деп айтып койсом болот да. Биз жана көкпөр көрүп калабыз, баяндап жүрөбүз, кээде баяндап калабыз дегендей. Ошол жакта мындай так даана көрүнөт да, кайсы команданын аттары баспай калса, ошол команда утулат да. Футболдо деле демек ушундай экен. Азыркы заманбап футболдо физикалык даярдоо, анан атлетизм биринчи орунда го дейм. Анан кийин ошол да абдан чоң таасирин тийгизет. Эмне үчүн дегенде, өзүбүз айтып кеткендей, Франция болсо абдан ылдам команда. Анан кийин Англияда андай оюнчулар бар, бирок алар бөлөк оюнчуларды колдонуп жатышат. Анан кийин мүмкүн Харри Кейн өзүнүн сөзүн айткысы келет. Анан 3-чү орун деле Англияга мүмкүн жаман эмес. Томас Тухельдин да өзүндө мотивация болуш керек, өзүн көрсөтүү. Азыр 3-чү орунда алып тур. Анан кийин бул дүйнөлүк чемпионатта кандай чечимге келишет, ал дагы көрүнөт. Эми азыр Кейн дагы бомбардирликке талапкер да. Жок, эми артта дагы хет-трик жасашы керек болуп калды. мүмкүн покер жасап иштейт. Покер жасап туруп анан тияктан Мессинин дубль жасаганын үмүт этиш керек. Бирок 3-чү орунга оюндар анча кызыктуу болбойт дегенге да макулмун. Эмне үчүн дегенде бүт күчүн, бүт психологиялык да концентрациясын жарым финалда калтырып коюшкан оюнчулар мындай пустой чыгышат да. Анан бул жерде кимдин мотивациясы көбүрөөк болсо, анан мүмкүн бир чечүүчү кичинекей факторлор ойноп келет. Биз ага чейин айтып кеткендей, мүмкүн реферинин чечимдериби же дагы бөлөкпү. Ошону байкабай да калып турмун, кайсы шаарда ойношот. Кайра эле Англия байкуштар учуп калышат. Жок, эмеде Англия Майамиде ойнойт. Майамиде. Майамиде ойнойт. 3-чү орун Майамиде, а финал Нью-Йоркто болот. Майами болсо, демек деңиз деңгээлинен бийик эмес, анткени океан жээги. Эми финал боюнча менин оюмча бул абдан символикалык финал болуп калды. Ага дагы абдан кубанычтамын. Бир эпоха бүтүп атат, Мессинин эпохасы. Анан тияктан карап кетсек, жаңы деңгээл Испаниянын Ямаль бар, улантат. Анан Барселонанын оюнчулары көп. Негизи Испания болсо Мессиге билесиңер, өзүнүн экинчи мекенинде эле көп жыл жашады аякта. Абдан символикалык. Мен мемдерди көрүп баштадым, жана Барсанын оюнчулары жаңылып Мессиге пас берип албаглар дегенчи. Ошол. Анан кийин бөлөк жагынан карап кетсек, финалдар болсо эч качан абдан кызыктуу болбойт. Ошол бир бөлөкчө болгон эле өткөн финал, өткөн дүйнөлүк чемпионаттын абдан кызыктуу болгон. Ошол пенальтиге чейин жетишип, ага чейин билесиңер мындай өтө жабык оюн. Эмне үчүн дегенде, жыйынтыктын баасы өтө бийик. Бирок чыныгы жакшы деңгээлде футбол көрөбүз го дейм. Эмне үчүн дегенде, Испанияда топ менен ойногонду жакшы көрөт. Аргентинада билесиңер топ менен ойногонду жакшы көрөт. Анан бул жакта Мессинин фактору бар, бул жакта Ямальдын, анан Родринин фактору бар. Анан кийин үмүтүм бар ушул бөлөк факторлор таасирин тийгизип кетпесин, бөлөк мындай футболдук эмесчи. Ошол талаада чечилсин. Анан кийин биз болсо сиз айтып кеткендей жакшы рахат алабыз, ушу удовольствие алып. Эң негизгиси бир эмоция алып келсе оюн, ал абдан жакшы го дейм. Бул жерде Дела Фуэнте окуттан турбайбы, эми Аргентинанын баш маштоочусун УЕФА Прону дал ушул Дела Фуэнтенин колунан алган экен. Колунан алыптыр да. Мына сага кызык, бул жерде башкы маштоочу болуп жетилип өзүңө каршы чыгып жаткан канчалык таризде болот да Дела Фуэнте. Устаттан шакирт өтөт дейт го. Дал ошондой таризде болгон турат. 3-чү орундан баштайлы анда Франция, Англия. 3-чү орунун үчүн эмне үчүн мен голдордун көп болушун күтүп жатам. Себебинде эки команданын оюнчуларына тең. Ошол жарым финалдагы чыңалыш жок.
өздөрүн бош алышат жана өзүнүн жакшы көргөн оюнун ойношу мүмкүн да. Ушул да 5 голдой кирет го дейм, 3-2 эсеби катталышы мүмкүн Франциянын жеңиши менен. Анан көрөрмандарга майрамды татыктуулап коюшат, эки команда тең ошондой деп таризде турам. Анан ошол Мбаппенин мотивациясы Англияныкына караганда көбүрөөк болуп калышы мүмкүн. Жыйынтыгында мына ушундай көбүрөөк голдор кирет. Ал эми финалда биз күткөндөй эле өтө чыңалуу, жогору болот дагы. Негизги убакыт 1-1 эсеби катталат го дейм. Андан ары кошумча экстра таймга өтүшөт. Месси айып соккудан бул чемпионатта киргизе элек, финалга сактап калган окшойт. Месси бир айып соккудан стандарт кабалды. Аргентина өзүнүн бул жерде бул беттеште стандарт кабалдан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн издейт болуш керек себебинде топту Испания талашсыз бербей коет бул жерде. Жыйынтыгында мына тең чыгуу, андан ары экстра таймды күтүүдөмүн мен. Ошондо ким жеңет деп ойлойсуз? Андан ары өздөрү чечип алсын. Негизичи мындай сериясында болуп калсын. ким мыкты жаш оюнчу болот деп ойлойсуздар? Эми мыкты дарбазачы аныкталып калды болуш керек. Унай Симон бир гол өткөрдү. Финалда эми кандай болгону жары карабай ага мыкты дарбазачы намын берип коюш мүмкүн. А мыкты жаш оюнчу ким болот деп ойлойсуздар? Мыкты дарбазачы Симонго мен макул эмесмин. Мен Вазиня эле боло берсин. Бул жерде Симон эми канчалык сейф жаратты, бул жерде статистикасы жок. Ал коргоочулары көп күчтүү оюнду тартуулап жатышпайбы, балким сейфтер боюнча мисалы Ясин Буну деле Вазиня же Буну болушу мүмкүн статистика боюнча. Шобир деле жакшы ойноду Египеттики, белки Кобел деле Орландо Хилл кайсыныкы эле? Мексика жок эме, Кабо Верде жок эме, белки ушул сыяктуу эмелер болчу. Бул жакта мыктылар дарбазачыны ким көп алат? болбойбу? Финалга чыгып, Чыкты, анан ким гол азыраак өткөрдү? Ким утулса көбүнчө Кыйынчылык жок болсо керек тандаганда. Оюндун жыйынтыгына канчалык баягы өзүнүн вкладын кылды карайт го дейм. Ал жагынан караганда эми баягы мыкты дарбазачыны айтып кетсекчи, ал жакта Унай Симон ооба көп сейв кылган жок, бирок оюнда байкадыңыздар канчалык голдук мүмкүнчүлүктөр алып коюп атат. Өйдөрөөк чыгып, анан кийин билдап деп коебузбу, чабуулдун башкы жагычы баштап жатканда да өтө бут менен ойногон жогору деңгээлде да. Анан мен оюмча ал деле татыктуу, бирок мындай карап кетсек, сейфтер жакка карап кетсек, Ясин Буну биринчи орунда го дейм. Вазиня эми ал ар кайсы көрөрмандардын мыктысы болуп калды. Көрөрмандардын мыктысы болуп, ар кайсы дүйнөлүк чемпионат бир оюнчуларды ачат. Анын дагы мындай өзүнүн историясы абдан мындай жүрөккө тийгиздүү история экен. Анан ал таанылды, бирок менин оюмча Ясин Буну канча пенальтини алып чыкканда бөлөкчөрөөк да, байкасаңыз өзүнүн стили дагы. Анан оюнда дагы Франция менен деле көрүп кеткен оюнда канча чабуулду токтотуп, канча сейв кылды. Менин оюмча же Буну же Унай Симонго берсе, эң жаш оюнчуну карап кетсек, берде Ямаль эме болот го дейм. Биринчи орунда болот го дейм. Карап жатканда, бирок ошол эле Испанияда Паул Кубарси бар. Жакшы деңгээлде ойноп атат. Өзү болсо 19 жашта эле. Ага деле менин оюмча татыктуу да. Анан көрөсүз, эң мыкты оюнчу чечилип калды го дейм бул турнирдин. Ооба, мыкты оюнчу чечилип калды. Бул албетте Месси. Жаш оюнчулардан Ямаль, Кубарси, анан үчүнчүгө Дуадини кошсо болобу? Дуадини кошсо болот, Дуэни кошсо болот. Дуэ жашпы? 21 жашка чейинкилер каралат да жаш болуп бул жакта. Мен ушул эле оюнчуларды мен деле айткым келет. Анан финалда ким утпасын, менин оюмча Месси мыкты турнирдин мыктысы болот го дейм. Утса талашсыз, утулса деле баары бир ал жакта мындай жөн эле жүрүп калбайт да, максималдуу аракетин кылат дагы. Менин оюмча бул жагынан толук сиздерге кошулам. Бирок ошол жаш оюнчуларда да, эгер Месси Месси дедим, Ямаль финалда же голдук пас берип, же гол киргизсе, мыкты жаш оюнчуну алышы мүмкүн. Эгер гол киргизип, голдук пас бере албаса, анда Кубарси көрүп коюшу мүмкүн, толук кандуу. Анткени мындай туруктуу оюн көрсөтүп атат. Чечүүчү оюндарда чечүүчү пастарды берип коюп атат. Андыктан ошондой. Мына ошентип топ шоу чыгарылышы дагы соңуна келип жетти. Бул эфирде Урмат Абдыкаимов, Бактияр Кыдыралиев жана кесиптешим Эркин Абдуллаев болдук. Кийинки көрүүлөрдөн ошондой эле финалдык беттештерди кызыгуу менен көрүңүздөр. Саламаттаңыздар.